Манас 2 аба майданы күн чайтай ачык. Президенттин кортежи номер 1 борттун алдына келип токтоду. А калганы болсо адаттагыдай. Мындай үндү учакка түскөндө уккан чыгаарсыз. Ал эми бул кадр биринчи жолу. Добрый день, уважаемый господин президент, дамы и господа. Командир корабля экипаж от имени авиакомпании FKG приветствует вас на борту самолета Ту-154, выполняющего рейс по маршруту Астана-Бишкек. Ооба, 1 саат 30 минут асман үстүндө жүрүп, жөө туманды жире өтүп, Астананын астанасын аттадык. Ошентип президент Садыр Жапаров Казакстандын борборунда уюштурулган Түрк мамлекеттер уюмунун 10-чу саммитине катышуу үчүн келди. Кечки Астана өлкө башчынын иш сапарынын алкагында алгач Түркия лидери Режеп Тайип Эрдоган менен жолугушуу мерченделген. Жолугушуу өтүүчү имаратта даярдык иштери кызуу, билем төшөлүп, ары бери шашкан делегация мүчөлөрү. Түркиянын котормочу айымы биздин министрден жардам сурагандай. Барына жетишүү кажет. Президент келатат деген кабарды уккан Түркия делегациясы Садыр Жапаровду босогодон тосуп алды. Бул учурда Эрдоган мырза өйдөнгү кабаттан түшүп келе жатат. Ара жолдо Казакстан өкүлдөрүнүн белегин алууга да жетишти. Kandayсыз? Жакшы. Жакшы. Ben de жакшы болуңуз. Президент Садыр Жапаров менен кыргызча амандашкан Режеп Тайип Эрдоган мырзаны өлкө башчысы Түркия Республикасынын түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгы менен куттуктады. Өлкө лидерлери соода экономикалык, маданий гуманитардык, илимий техникалык жана башка тармактарда кыргыз-түрк эки тараптуу маселелерин талкуулап, кызматташууну жана байланыштарды тереңдетүү үчүн саясий деңгээлдеги активдүү диалогду улантууну макулдашышты. Biz Türk memleketmeyen Kırgızların ortasında bizim baylanışı jakın bir tuğanlık baylanışı. Bu kişi yazı canı prezident olup canı şaylığını öttü de. Bizim şu 5 yıllıkta biz Kırgız Türk muamelesinde kaldı geçirdik. Hoş gerek. Siyasi baylanış, soda ekonomikalık, investisyonel baylanış. Şunun bağlı süreç bittiğimiz. Jakın karada bu cumhurbaşkanı Artuz'un başında Urman'da Erdoğan Mırza Kırgızistan'da özünün mamlekat saparına gidildi. Söyleşik ve bugün Dışişleri İşler Ministeri'nin de söyleşik özünün planlarının böyle ortam. Bizim geleceğimiz çok. Ак Орда бул күндөрү ТМУга мүчө мамлекеттеринин башчыларын тосууга мыкты даярдык көрдү. Журналисттер дүйнө назарын бурган саммитти чагылдырууга камылга көрүшүүдө. Эшикте ардак кароол аскерлери, ичкериде тарыхый кийимчен баатырлар. Ошентип мамлекет башчысы Түрк мамлекеттер уюмуна мүчө өлкөлөрдүн башчыларынын саммитине катышуу үчүн Ак Орда президенттик сарайына келди. Ал эми имараттын 4-чү кабатында президенттер чогулуп жатышат. А бул болсо котормочулар. Ажунун ар бир айткан пикирин туура которуу чоң милдет. Президентinin iş saparlarına uçurdu. Fizikallık çağından, morallık çağından, üç çağından dayanılmış gerek.
5 мамлекет мүчө болгон Венгрия жана Түркмөнстан байкоочу болгон Түрк мамлекеттер уюмунун 10-юбилейлик жыйынынын бул жолку темасы Türk Time. Бул деген каада салттар, реформалар, илим, ишеним жана инвестициялар болуп саналат. Кыргызстандын тышкы иштер министри кармап отурган бул кагаз эмне болду экен? Yüksek derecede teşkil ettiği için Kazakistan Respublikası Prezidenti hurmatlı Президент көз жүгүртүп окуйт. Министр андан соң кайра оюн толуктады көрүнөт. Кандай гана болбосун, Түрк мамлекеттер уюму жыл сайын бекемделип, биргелешкен аракеттердин натыйжасында тарыхый, маданий жана диний жалпылыгынын негизинде маанилүү аймактык бирикме болуп калат. Мындай пикирин жыйында сөз алган өлкө башчысы билдирди. Жалпы мамлекеттерибизди ийгиликтүү ишке ашыруу жана алдыбызга коюлган максаттарга жетүү үчүн саясий эрк жана олуттуу экономикалык дараметке ээ болушубуз үчүн бардык мүмкүнчүлүктөр бар. Ушуга байланыштуу биздин уюм тарабынан кабыл алынган Түрк дүйнөсүнүн көз карашы 2040 жана 5 жылдык Түрк мамлекеттер уюмунун стратегиясы сыяктуу стратегиялык документтердин негизинде өлкөлөр ортосундагы кызматташтыкты мындан ары да илгерилетүүгө жана өнүктүрүүгө тийиш. Садыр Жапаров 2024 жылы Кыргызстанда ТМнун мүчө мамлекеттеринин санариптик форумун уюштурууну сунуштап, Кыргыз-Түрк кызматташтык уюмдары, Түрксой, Түрк академиясы жана Түрк маданияты жана мурасы фондунун ортосундагы кызматташтыкты арттыруу үчүн туристтик индустрияны өнүктүрүүгө чакырды. Ар бир мүчө мамлекеттин маданий жана тарыхый кооз жерлерин камтыган тилдин, маданияттын, каада салттын жана диндин жалпылыгын баса белгилеген туристтик маршруттарды жайылтуу. Ушул өңүттө 2025 жылы Жалалабад шаарын Түрк дүйнөсүнүн туристтик борбору деп жарыялоону сунуштагым келет. Президент көтөргөн санариптик технологиялар, санариптик экономиканын контурларын жана мазмунун аныктайт. Андыктан уюмга мүчө мамлекеттер бардык тармактарды санариптештирүүнү тездетүүсү кажет. Себеби түрк тилдүү мамлекеттердин ортосунда транспорттук жаңы коридорлорду ачуу планы бар. Азербайжан Зангезур деген коридор ачылып атат. Ошол коридор ачылса, түрк дүйнөсү кургактыктан биригип, ошол жерден темир жол, кара жол өтүп, кургактыктан да кошулган болот да түрк дүйнөсү. Кытайдан чыккан товар Кыргызстан, Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу аркылуу өтүп, ал түрк барып Европага баратканда ошол Зангезур коридору менен өтсө, бул ортоңку коридор деп коет. Эң коопсуз коридор болгон турат. 2024 жылы ТМнун кезектеги саммити Кыргызстанда өтөт. Саммиттин жыйынтыгында мамлекет башчылары Түрк мамлекеттер уюмунун 10-чу саммитинин декларациясына кол коюшту. Декларацияда саясат, коопсуздук, экономика, транспорт, гуманитардык, маданият өнөктөшүү жана башка тармактарды камтыган иш-аракеттер камтылды. Саммиттин жүрүшүндө кабыл алынган чечимдердин арасында астам актысы кабыл алынып, анын ичинде экономика, транспорт жана башка тармактар камтылган. Ошондой эле Казакстандын төрагалык концепциясы дагы кубатталды. Андыктан түрк өлкөлөрүнүн ортосундагы конструктивдүү жана жемиштүү кызматташтыкты, достук жана ынак коңшулук мамилелерин чыңдоого Кыргызстан өз салымын кошо бермекчи. Түрк убактысы деген, түрк кылымы деген. Ошонун негизинде биз азыр ишти алдыга жылдырабыз. Биринчиден, жана биздин лидерлер сүйлөшкөн сыяктуу, биз мындан аркы өз иш-чара, анан эл аралык мамилелерди карап, өзүбүздүн баягы түрк уюмунун имиджин, авторитетин көтөргөнгө дагы башка уюмдар менен иштегенге аракет кылышыбыз керек. Андан тышкары азыр дүйнөдө болуп жаткан ситуация жараша түрк мамлекеттери жакындап бири-биринде соода саттыкты, саясий байланыш менен өздүн коопсуздугун сактаганга биз өзүрө макулдаштык.
Президенттин Казакстанга сапары Кыргызстандагы маанилүү иш-чарага катышып сөз сүйлөөгө тоскоол болгон жок. Өлкө башчы улуттук өнүгүү форуму 2023 жакырчылык жана теңсиздик жыйынында катышуучуларга видео кайрылуу жасады. 3 жылдын ичинде ички дүң продукция 2 эсеге көбөйдү. Менин түпкү максатым жалпы элдин жашоо шартын жакшыртуу үчүн экономиканы өнүктүрүүгө жетишүү. Мен дал ушул милдетти мамлекеттик бийликтин бардык системасынын алдына коюп жатам. Эдил Жолбойчу, мына кече президент ушул Астанага саммити болуп калып, анан ушул улуттук өнүктүрүү форумуна видео кайрылуу жасадым. Деги эле ушул форумдун негизги максаты, анын мааниси эмнеде болду? Бул ички дүң продукциябызда өсүп атат. Жанагындай 1 триллионго ошол быйыл 1 декабрга жетет. Эмки жылы аягында 1 триллион 258 миллиард болгон турат. Анан албетте бюджетибиз дагы 3 эсе көбөйдү деп атабыз. Бирок албетте мындай өнүгүү болушу мүмкүн, экономика өсүшү мүмкүн. Бирок президентибиздин айткан сөзү бул кагаз эле жүзүндө эмес, же болбосо ошол байлардын эле пайдасында эмес. Бул жалпы элибиздин жашоосу оңолуш керек, жакшырыш керек деп айтып атат да. Ошондуктан бул экономикалык номиналдык өсүшү, же болбосо жанагындай имараттар, заводдор, баланча келди, анан бюджетибиз көбөйгөндө эмес, бул элибиздин жалпы жашоосу. Эң ириде экономикалык секирик жасоо максаты жүзөгө ашууда. Мына быйылкы жылы эле ички дүң продукция 1 триллион 258 миллиард сомго жеткени калды. Мындай экономикалык секирик алдыда каралбай токтоп калган ишканалардын жанданышына өбөлгө болору шексиз.